Саламатсыздарбы. Айтмакчы программасы назарыңыздарда, студияда кызматта Айперешин Колова. Бишкекте 4 машина кагышып, кишилер жаракат алды. Бирдиктүү кифтанция механизми чыгымды азайтабы. Карабалтада аткыланган унаа боюнча окуя Ички иштер министрлигинин жетекчилигинин көзөмөлүндө. Бишкекте 4 машина кагышып, кишилер жаракат алды. 20 апрелге караган түндө Борбор калабыз Бишкекте 4 унаа кагышкан жол кырсыгы катталды. Бул тууралуу милициянын кайгыл кызматынын маалымат катчысы Байказы Айтикул уулу кабарлады. Кырсык катталган аймактагы видео Корочи Телеграм каналына киргизилген. Кадрлардан айрым унаалардын талкаланып, жараксыз абалда калганын көрүүгө болот. Окуя 20 апрель түнкү саат 12:41 болгон. Анда Toyota Camry автоунаасы Айтматов проспектиси менен түштүктү көздөй бара жатып, ошол эле багытта бара жаткан Mercedes-Benz үлгүсүндөгү автоунааны сүзгөн. Андан кийин каршы тилкеде келе жаткан Hyundai Porter машинасы менен кагышып, андан ары дагы ошол эле багытта бараткан Honda Tornado унаасын сүзүп токтогон. Натыйжада каргашалуу окуядан 3 киши жабыркап, тез жардам унаасы менен ооруканага жеткирилген. Учурда машиналар айып короого киргизилип, тийиштүү экспертиза дайындалды. Жол кырсыгынын себептери такталууда. Бирдиктүү кифтанция механизми чыгымды азайтабы. Бишкек мэриясынын шаардык чарба департаментинин башчысы Нурлан Эшенбаев бирдиктүү кифтанция долбоору азыр кайсыл баскычта экендигин айтты. Апрель айында Бишкектин тургундарына коммуналдык төлөмдөрдү төлөө үчүн бирдиктүү кифтанция берилет. Аталган эсеп дүмүрчөктөр убакытты үнөмдөп үй-бүлөнүн чыгашасын пландоого жардам берет. Ишенбаевдин айтымында бирдиктүү кифтанция механизми чыгымдарды азайтуу максатында киргизилүүдө. 2016-2017 жылдары коммуналдык кызматтардын 7 түрү камтылган бирдиктүү кифтанция берүү үчүн Кыргыз почтасы менен айрым кичи райондордо жумуштары башталган болчу. Бирок кандайдыр бир себептерден улам ишке ашпай калган. Бүгүнкү мезгилдин талабына жараша долбоор кайрадан жанданды. Азырынча кифтанцияга газ, лифт, ысык суу жана жылытуу, муздак суу жана саркынды суулар, таштандыларды чыгаруу кызматтары кирет. Бирдиктүү кифтанцияга түндүк электр, тазалык жана Бишкек жылуулук энерго кызматтары үчүн эсептер киргизилген эмес. Анткени аталган ишканалар учурда карызын өндүрүп жатат. Аларда жалпы механизмге киргизилет. Учурда бул 1 айга эсептелген пилоттук долбоор. Азыр жеке компания шаардыктарга бирдиктүү дүмүрчөктөрдү жеткирип берүүдө. Убакыттын өтүшү менен келишим түзүү пландалынып жатат. Ал эми алдыда кифтанцияларды электрондук түрдө таркатуу планы бар, деди Эшенбаев. Ал долбоор толук кандуу иштеш үчүн дагы бир нече этаптардан өтөрүн кошумчалады. Карабалтада аткыланган унаа боюнча окуя Ички иштер министрлигинин жетекчилигинин көзөмөлүндө. Карабалтада белгисиз адамдар автоунааны аткылап кетишти. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгынан билдиришти. Бүгүн 20 апрелде саат 8:00 чамасында Жайыл райондук ички иштер бөлүмүнө БН аттуу жарандын короодо токтоп турган унаасын белгисиз адамдар аткылап кеткени боюнча маалымат түшкөн. Жерине барган милиция кызматкерлери 45 жаштагы БН түнкү саат 3:30 чамасында катуу үн угуп, бирок маани бербегенин, эртең менен унаасын көргөндөн кийин гана милицияга кабарлаганын айткан. Toyota Camry үлгүсүндөгү унаага 2 ирет ок чыгарылган. Такая бешеная машина. Примерно вот так вот, но та желтая была. Факт боюнча кылмыш жаза кодексинин 266 беренеси менен иш козголду. Тергөөнү Ички иштер министрлиги менен Ички иштер башкы башкармалыгынын жетекчилери көзөмөлдөөдө. Окуяга эмне себептен милициянын жетекчилиги көңүлүн бурду деген суроого Ички иштер башкы башкармалыгынын маалымат кызматы буга ок атуучу куралдын колдонулганы себеп болгонун билдирди. Айтмакчы, жалпыга маалымдоо каражаттарынын маалыматына караганда автоунаа саясий партиялардын биринин лидерине таандык. Айрым маалыматтар боюнча кеп элдик Народная партиясын жетектеген Назми Бадалов жөнүндө болуп жатат. Все мне ясно стало,
тебе. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан жана социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан көрө аласыздар. Дарегибиз Бизон Чекит KGZ. Кийинки чыгарылыштан амандашканга чейин.